Жумушчу кыздар таңерте буйрутма кылган үйгө келишти. Алар үйдүн ичин тазалап, биретке келтириши керек. Айылдагы жумушсуздукту жоюу максатында Индира Мөндүрбаева жаш келиндер менен бирге үй тазалоо кызматын көрсөтүүчү Жаркыра Нарын тобун түзгөн. Топто 10 айым ушинтип күнүмдүк жумуштарда акча табышат. Алар айыл жергесинен Нарын шаарына келип иштеп кетишет. Бул жолку буйрутмага 2 аял чыккан. Бул топ биринчиден ошол Нарын шаарынын тургундары үчүн атайын тазалоо кызматын көрсөтүү максатында жана жумуш менен камсыз кылуу максатында азыркы учурда көп эле кыз келиндер жумушу жок жүрөт. Ал эми биздин тазалоо сервиси ошол жумушу жок кыз келиндерге жумуш менен камсыз кылат. Ошондой эле Нарын эли үчүн дагы тазалоо кызматын көрсөтөбүз. Өзүбүздүн шаймандарыбыз менен өзүбүздүн химияларыбыз, средстволорубуз бар, оборудованияларыбыз бар. Ошолор менен биз элге кызмат көрсөтөбүз. Бизде азыр Нарын шаарында эң биринчилерден болуп ачылып жатат бул сервис. Анан көп адамдардын бул сервис жөнүндө маалыматы жок. Мына буюрса бизде азыркы учурда көп заказдарыбыз түшүп атат. Кыздар жумуштар менен камсыз болуп атышат, тазалоо кызматтарын көрсөтүп жатабыз. Нарын жергесинде мындай кызматты көрсөтүүчү топтор жокко эсе. Ошондон улам Жаркыра Нарын кызматына кайрылгандар көп. Бүгүн алар бул аптадагы 3-чү буйрутмасын аткарып жатышат. Биздин өзүбүздүн Instagram баракчабыз бар. Ал жерде өзүбүздүн WhatsApp номерлерибиз бар. Ушул WhatsApp номерлери менен клиенттерибиз кайрылып, ушул жерден заказ беришет. Ушул жерден эле толук маалыматты алышса болот. Биздин клиенттерибиз мисалы үчүн бул жерде биздин прайста биздин көрсөткөн кызматтарыбыздын баалары жазылган. Ошол прайстан карап алып кызматтардын бааларын көрүшсө болот. Мисалы үчүн терезени канча баа менен жуулат, генеральный уборка канча сом, экспресс уборка после ремонта канча. Ошонун баарын биздин прайсыбыздан көрүп алышса болот. Жана биздин ошо WhatsApp, ошол Instagram баракчабызда WhatsApp номерлери аркылуу заказ беришсе болот. Анан биз заказ алып кызмат көрсөтөбүз. Кезектеги буйрутма берген кардар тазалоо кызматын көрсөтүүчү топту тааныштары аркылуу билген. Ал үйүн конок тоскондон кийин жыйнап берүү үчүн буйрутма менен кайрылганын айтты. Мен бул кыздарды бир тааныштар аркылуу байланышта болдум. Мен аябай жакында эле бир чоң той болду. Кызымды турмушка узатып, кыз узатуу кылганбыз айылдан бирок. Анан бияка келип кешигимди осу кешип көп киши чакырып алдым эле. Анан бир кызым өзүнүн үй бүлөсү менен бошой алган жок. Андан кийинки кызым турмушка чыгып кетти. Анан уулум экөөбүз эле ушунча конокто тоскондой мынча үйдү жыйнаш кыйын болуп кетет экен чындыгында. Кыздарым жардам берип жүрүп мен мындай оор ушул аял жолдоштордун үй тазалаган жумушу оор экенин мен ушул жолку да байкадым. Анан ушул кыздарды подружкаман алдым эле, кыздарды чакырып, ушул Индира кыздар командасы менен келип мага аябай жогорку деңгээлде үйүндө жыйнап беришти. Кыздарга аябай ыраазы болдум. Биз үй жыйнаганда өзүбүздүн эле методубуз менен жыйнасак көрсө бул такыр башкача экен, аябай көп жакшы моющий средстволор бар экен, люстраны тазалаган жери бар экен, стенканы ишылса деле койчу көп нерселер бар экен. Элементарный эле газ плитанын үстүн тазалаганды биз туура эмес кылып жүртүрбүз. Көрсө анын да өзүнүн да бир опыттары бар экен. Мен баарын көрүп алдым. Айыл жеринде айрыкча жай мезгилинде жумушсуздук күч алат. Ушундан улам Жаркыра Нарын кызматына жумуш ордун сурап кайрылгандар да көп. Жалпы топто 10го жакын кыз келин иштейт. Кыздар ошо WhatsApp номерге жазып жатышат. Ошондой жумуш керек эле, кандай кылып иштесек болот деп. Анан ошондой кыздар кайрылганда биз аларды эң биринчи окутабыз да. Жумушка киргенде мына средстволордун баарын көргөзөбүз. Муну бул жакка пайдаланасыңар, муну бул жакка пайдаланасыңар деп ар бирин көрсөтүп, окутуп чыгып, ошол үйгө барганда кандай шартта иштеш керек, өзүн кандай алып жүрүш керек, ошонун баарын үйрөтүп, андан кийин гана биз жумушка алып, анан кыздар иштешет да. Бул жумушка кирип калган себеби эме үйдө отурганда кошумча акча табуу керек экен. Ошон үчүн кичине кошумча акча табайын деп үйдө отурганда киргем жумушка. Бир күндө 5-6 саат иштейт экенбиз. Жумуштун
ар кандай болот экен. Кээ бирөө терезе тазалатат экен, кээ бирөө мисалы бир эле комната жыйнаттырат экен, ар кандай экен жумуштар. Ошого жараша 800дөн 1000 сомго чейин акча каражатын табабыз. Бизге кардар кандай буйртма берсе, ошону аткарабыз. Кайсыны жыйна десе, ошолордун баарын тазалап бергенге аракет кылабыз. Тазалоо кызматын көрсөткөн, чакан топту түзгөн Индира Мөндүрбаева кесиби боюнча мугалим. Ал кыз келиндерге бош отурбастан аракет кылып, өзүн өзү өнүктүрүү керектигин баса белгилейт. Ал аялдарга болгон колдоо экономикалык жактан көз карандысыздыкка жетүү үчүн жумуш орундарын түзүү маанилүү деп эсептейт. Эми азыркы учурда жумушсуз кыз келиндер көп эле. Бирок азыркы заманда мүмкүнчүлүктөр көп да. Биринчи адам өзүнө өзү жардам бериш керек, өзүн өзү өстүрүш керек. Ал үчүн окуш керек. Азыр окуу борборлору көп, курстары көп, ошо курстардан окуштары керек. Жанагындай проекттер көп. Азыр кыз келиндерди окутуу боюнча, кыз келиндерге жардам көрсөтүү боюнча проекттер көп эле болуп жатат. Ошол проектлерден билим алыштары керек, өзлөрүнүн сабаттуулугун жогорулатыштары керек да. Ошондо гана алар өздөрүнүн турмушта өз ордуларын таап, анан өздөрү үчүн кам көрүп, жумуш менен камсыз боло алышат да. Бизде деле ошондой, биздин дагы ошо клиник сервисти ачканыбыздын эң негизги максаты ошо жумушсуз кыз келиндерге жумуш орундарын түзүү болчу. Азырынча биз мындай акырындан бизде Нарын жергесинде баягы официалдуу түрдө эң биринчи ачылган клиникалык сервис. Ошол сервисте азыр жалпысынан 10дон ашык кыз келиндер иштеп жатат. Мындан дагы буюрса кеңейтели деген оюбуз бар. Ошол биздин клиник сервиске дагы химчистканы кошсок деген оюбуз бар. Индира Мөндүрбаева атайын окуулардан өтүп, ар кандай долбоорлорго катышып, тажрыйба топтоо менен кичи бизнесин өстүрүүгө аракетин жумшап келет. Кыргызстанда эмгекке жарамдуу адамдардын тең жарымы аялдар. 42 миңдин тегерегиндеги калкы бар Тоолуу Нарын шаарында 1500дөн ашуун адам расмий жумушсуздук статусу бар катары каттоодо турат.